Assalamu alaikum. Allah'a şükür, elhamdülillah. Akbulaq elinin 86. жылқы балдар быйыл 20 жылдың урматына сырапкерчиликтен баш тартып ушул көчөгө асфальт басып беребиз деп чечип асфальт басканбыз. 86лардын 4 класстын балдары менен ушул көчөгө ушунтип асфальт басылып, анан эки чекеси калып кеткен болчу. Эки чекесине 95-тин балдары, бир эле класс A'нын балдары, 90 жылкы А класстын балдары ушул демилген менен сунуш кылып чыктым эле. Кайдыгер карап турбастан сразу эле кабыл алышты. 95-тин А класс, 95 дедим. Буларда да 4 класс экен. Эжеге кандай жакшысызбы, амансызбы, саламатсызбы? Шүгөр рахмат эжеге, кандай амансызбы? Мына эжеге 86ларды окутуп койгон экенсиз. Мына сыймыктасаңыздар болот. Мына белек 20 жылдыктын белеги ушул эжеке. Как раз эжекебиз келип калды мына. Кандай кубаны келип көрдүңүзбү? Кандай? Сонунбу? Көркүнө чыгып атабы? 86-жылкы балдардын бардыгына рахмат. Allah разы болсун. Ден соолук чың болсун, өмүрлөрү узун болсун. Амин, амин. Бактылуу болсун. Амин. Жолдор дайыма ачык болсун. Şu жолдор дайыма şu жакшылыкка жетелеген жолдордон болсун. Амин эжеке. Бардыңарга ак жол, а? Мына сыймыктана бериңиздер эжекелер. Мына 86ларды окутканбыз деп мына эжеке. Сиздер окутуп койгон экенсиздер. Мына мектептин алды центральный мечит. Бул жер биздин Акбулак элинин жүзү да. Акбулак элинин жүзү. 95-тин балдары А класс ушуну четке какпастан şu чекесине дагы шебен төгүп мынантип мына. Кылынган иш эми жүзгө мына эмеси, кылынган иштин эмеси көрүнүп атат да. Шебен төгүлбөсө анча красив болбой калды эле. Мына ал шебен төгүлүп көчөбүз мынантип сонун болуп көркү чыгып атат. Бул жерге канчалаган даватчылар келет, центральный мечитке коноктор келет, Саттоктор орто мектебине, Акбулак гимназиясына журдасы мылдыйлар эле. Мына кыялдасы көз кызматта 86 жолборстор мына. Алла разы болсун бардыңарга. Жолборстордун иши аяктады десек болот. Бүгүн уже иншалла 100% аяктап атат. 86-нын балдары, 95-тин балдарына Алла разы болсун. Мына эжеке агайларга болгон биздин белек. Бизди окуткан эжеке агайларга ушул чоң белек. Мына ушул мектепте окууну бүткөнбүз. Саттоктор орто мектеби мына. Алдыгы жак Акбулак гимназиясы. Ушул жерден талим тарбият алып, ушул жерден уядан учканбыз. Ушул жерден суусун жеп, суусун ичип, тузун жеп, ушул жерден талим тарбият алганбыз. Бүгүн мына 86лардын демилгесин аягына чыгарып аткан 95-терге Алла разы болсун. Жалпы Акбулак эли сыртта жүргөн, эки жакта жүргөн бүт Акбулактын ата уулдары кайдыгер карабастан, ушул Акбулактын ата уулдары кайдыгер карабастан, ушул балдарга кызмат кылган балдарга обедке деп акча которушту. Кайдыгер карабай, ушу сыртта жүрүп дагы кызмат кыла албасак да кызмат кылган балдарга обед кылып берели деп акча которуп атышты. Акбулак эли силер менен сыймыктанам машалла. Биргеликте Акбулакты Акбулак сити кылабыз иншалла. Жылына бирден көчөн асфальт кылабыз. Жылына бирден көчөн асфальт кылабыз көрөсүң мына. Мына көркү чыгып атат. Көркү чыгып атат мына балдар. Алла разы болсун мына. Кызматтагы балдар. 95-тин красавчиктери мына. Жапа турмак. А класстын балдары келип. Мына улан инем, Алла разы болсун. Кайдыгер карабай үйдө жатпаш көрүп тракторун айдап келди кызматка. Алла разы болсун, менен кызмат кылайын келип кызмат кылып атат. Мына айыл өкмөт, айыл башчы ошол айыл өкмөткө мына техниканы берип, водители жок экен 95-терден өздөрү водители болуп техниканы да айдап келди. Эки техника менен мына жумушу аяктап баратат. 95-тин балдары. Алла разы болсун. Ашкан балли, Алла разы болсун. Малассы, силер менен сыймыктанабыз. Алла разы болсун жигиттер. Мына ал иним видео карап отура албадым деп эртеңинен бери келип, бул иним 95 эмес. Кичинекей эле бала экен.
Мен қарақла ченім. Ана, Ақбұлақтың патриоты, келешектегі патриот. Қызматқа келіп жардам беруде 95 ағылар. Жігіттер, Аллах разы болсын, азаматсыңар. Сіздерменен сыйлықтанамыз. Жашылықта жарышқыла дейді. Поколение болып, жашылықта жарышқанға не жетсін? Жігіттер, басқа төр қоғыл, Аллах разы болсын. Малақты енелер, сіздерменен сыйлықтанамыз ені. Сөзіксіңер, мына. Еш аяқтап қалды. Ұрмат жақшылар, мына. Өдіңер бі? Мына. Ынтымақ бұл отырған маза шындай. Ағаны көр ені сөтті. Айылда патриоттар көп болсын, жомар берешендер көп болсын. Бардық іштің бардығы мұна шыл көчеден башталған. Давидов Насир көчесі. Былтыры 1,5 айда бүтіргенбіз. Ушыл көчені башталғанда 11,5 миллион қаражат жоғылып, 2 километрдей асфальт бүткен. Мына, башынан аяғына шейін. Bir жылда bir көчен асфальт қылу демилгесі, Долбор. Быйыл Азимбаевтар көчесі, ушыл Долбордың 2-ші көчесі бүтті. Фейсбукқа кірсеңіздер, нормаль үзбектер жазсаңдар, жеке барақчабызда қантып башталған башынан аяғына шейін видеороликтер бар. Шындай іс-шараларда Қырғызстан бойынша поколение болып жарышып, атамекеннің өнөсіне салым қосуымыз керек. Президент, өкмөт, депутаттар, айыл өкмөт эмне кылды эмес, мен эмне кылдым деп турган учур келди, өзгө суроо берип, атамекенге мен эмне кылдым деп турган суроону бере турган кез келди. Биргеликте иншалла Кыргызстандын өнөскөн мамлекеттердин катарына кошобуз. Терең Расыл, Акбулак эли биз силер менен сыймыктанабыз, Акбулак Сити кылабыз. Келечекте иншалла тоонун бооруна панораманы алып чыгат, ошол жака панорамага чыгасыңар. Акбулак Сити деп жазып, соның ошол жака эс ала турган бир жай курабыз буюрса келечекте. Ынтымак эле болуп колдоп турсаңыздар, иншалла Кыргызстан боюнча атак даңкы чыккан айылга айлантабыз, Акбулак айылын. Жалпыңыздарга терең ырашылык, Алла разы болсун. Дуа кылып коюңуздар. Мусулмандын куралы дуа дейт. Ушул болуп аткан иш-чараларга кайсы тармакта кимдин кандай кызматы болбосун, бардыгынын урматына дуа кылыңыздар. Көмүскөдө жүргөн толтура инсандар бар. Ушул Давидов Насир көчөсү, ушул көчө башталганда былтыры бизди Бишкектеги Акбулак элинин чыгаан ишкерлери колдоп, ошолордун колдоосу менен ушул иш бүтүп, ушул иш аягына чыккандан кийин кыса болот экен, эл түшүнүп, эл көрүп, эл ойгонуп, эл ойлонуп, уже көчөсү жылына бирден көчө асфальт басылган. Ушул Давидов Насир көчөсүнө Көмүскөдө жүргөн, ошол борбордо иштеп жүргөн Тайыр Ахметович байкебизге Аллах разы болсун. Ошол агабыз менен ар дайым тарбиялап, жол жоболорду көрсө акыл насаатын айтып, кеңеш берип, ошол байке аркылуу андан кийин борбордогу байкелерге чыгып, борбордо Жорош байкем бар, 74. Жорош байкебиз организатор. Борбордогу акбулактыктардын баардык жакшылык жамандыгын организовать эткен, өз жумушун 5ке билген ошол Жорош байкебиздин кызматы аябай чоң. Ошол Жорош байкебиз марафонду уюштуруп берип, марафонду башынан аягына чыгарып, сонун кылып, ошол марафондо жалпысынан 4 миллион 200 акча келген. 4 миллион 200 акча. Вот ошол марафондо 1 миллион марафондо 1 миллион акча сүйлөгөн Артык байке, Артык Абдувалиев байкебизге терең ыраазычылык. Артык Абдувалиев байкебиз 1 миллион акча бөлүп берип, андан кийин калган байкелерибиз алды 500, андан кийин 300, 200 шуна каражат бөлүп берилип, андан кийин о эжекем. Алла разы болсун эжеке. Терең ыраазычылык. Чоң рахмат. Чоң рахмат эжекем, бар болуңуз. Сыймыктана бериңиз эжеке. Сиздер окуткан балдар мына окутуп, билим тарбият бергенден кийин силер кызматты кылып атабыз. Ошол марафондо чуу эткенде эле 1 миллионду Артык байке баштап берип, анын артынан полумиллиондор 300 миң, 200 миң, 100 миң, 150 миң, 50 миңге чейин түшүп, андан соң бул иш башталып, бул иш ушул иштин башында бир тыйын акча жок, бизге ишеним көрсөтүп, асфальт чахмый компания Азамат байке ишеним көрсөтүп, акчасыз келип иш баштап берип, ошол Азамат байкеге да учурдан пайдаланып ыраазычылык билгизип кетким келет. Андан соң Артык байке кийин бул жака келип, дагы дополнительный 200 каражат берди. Анткени бул көчө
барып туруп узартылып кетти. До конца түшкөндө ушул көчөнүн ал жагын Маликовтар көчөсүн Ахун ажы аштабыз ошол 50% акчасын жалпы үй бүлөсү менен болжол менен ал жакка бир 800 миңдей каражат, бул жакка 50 миңдей элден айланса болот. Акбулак эл менен сыймыктанам. Көмүскөдө жүргөн аты аталган, аты аталбай калган байкелерибиз. Мен ошол бир жылда бир көчөнү асфальтлоо долбоорун баштай электен мурда Жолдубаев, Сүймөнкул, Аяш агабыз Россияга барып, мен силерди сагындым деп кече уюштурган Акбулак финансылык фондуна 500 миң каражат бөлүп берип, Москвада жыйын уюштурган. Ошол учурда мен Екатеринбургда болгонуна байланыштуу менде ал жака барып келгенге каражат жок, чакырып жасалган жерге бара албаганымды айтып, бара албайт экенимди айтканымда Анвар байкебиз 84-жылкы Атабаев Анвар байкебиз, ушул Анвар байкебиз чалып чыгып лично сүйлөшүп, Ергезиним келишиң керек, келип кет, уступать этип кет, бул жакка келип алакыбал сурашып кет, Акбулак айылдаштары менен жолугуп кет деп тудай обраттан билетти толугу менен Анвар байке алып берген. Анвар байкенин жардамы менен мен ошол кечеге барып, ошол кечеде Жолдубаев Сүймөнкул агабыз Акбулактын жаратманы. Буга чейинки айтып өткөн бүт Акбулак элинин чыгаан жомарт берешен инсандары, булар Акбулак элинин жаратмандары. Ушул Сүймөнкул Жолдубаев Аяш агабыздын ошол жерге барып уступать этип, ошол жерде мен ал инсанда мотивация алгам. Ал инсан бийикте учкан бүркүт сымал. Ошо бийикте жүрүп дагы бизди унутпай, мен силерди сагындым деп мигрант Акбулак элин чогултуп, чай берип, ошол жерде бизге мотивация берип, ошол жерден толук мотивация алып, андан улам айылга келип, ажы тойго келгем. Ажы тойго 2 жумага келип кетти турган болуп келип, кийин ошол асфальт маселесин көтөрүп чыгып, 1,5 айда ошол жаратман байкелерибиздин жардамы менен 1,5 айда 2 километрге чукул асфальт кылып бүтүрүп элге тапшырып, анан Россияга кеткенмин. Быйыл бизде Абдывалиев Артык байкебиз элге ата журтка кызмат кыла турган учур келди. Биргеликте кызмат кылалы, окутам, чокутам, муктаждыгыңды чечем деп чалып чыгып сунуштап, ушу элге кызмат кыл, кел деп Артык байкенин сунушу менен келип, биз азыркы учурда ушул болуп аткан иш-чараларды кызмат кылып атабыз. Бүгүнкү күнү окуп атабыз, илим алып атабыз. Артык байкенин жардамы менен. Артык байке жумуш менен камсыздаган, жумушубуз Жалал Абадта. Ал жактан 2 бөлмө квартира сымат этип берген. Жумуш менен камсыздады, 1 миллионго автоунал белек кылып берди. Элге кызмат кылып алам. 1-күндөн 5-күнгө чейин Жалал Абадта жумуш иштейм. Суббота воскресенье Акбулакка келип, Акбулактын ушундай социалдык маселелерин, көйгөйлөрүн чечип, ушул элге Акбулактын өнүгүшүнө, ата мекендин өнүгүшүнө, ата журттун өнүгүшүнө кызмат кылып атам. Ушунун баардыгына Артык байкеге терең учурдан пайдаланып ыраазычылык билдирип кетким келет. Артык байкенин колдоосу менен ушул жумасына 4 миң каражат акча бөлүп берип, 4 миң менен келип кетип, ГСМге бензинге акча чыгарып берип, өздөрү борбордо жүрсө дагы ушул ата журтка кызмат кыл, ушу элим жерим деп, ушу Акбулактын тузун ичип, суусун жеп, ушул жерден уядан учкан үчүн ушу Акбулак элине кызмат кыл деп, мени ушу Россиядан алып келип, ушул жерде окутуп, чогултуп, менин муктаждыгымды чечип, атайын мал жанын курбандык кылып, ушул Акбулак элине кызмат кыл деп, жумасына мен ушул жака келип кетип кызмат кылып атам. Ушунун артында ушул Артык байке турат. Артык байкеге дуа кылып коюңуздар. Иншалла Артык байкени эртеби кечпи Акбулак эли сөзсүз түрдө депутат кылабыз. Өзүдөн чыкканды колдошубуз керек. Өзүдөн чыгып атабы, колдогонду билишибиз керек. Бул 2-чи көчө, 3-чү көчө алдыгы жакта. Нашы көчөлөр дагы асфальт болуш керек. Бирдей көчө Акбулакта бирдей көчө асфальт. Бирдей көчө асфальтсыз калбаш керек. Ар бир көчөнү, жылына бирден көчөнү асфальт кылып атабызбы? Бир мезгилге эле тестеп калыңыздар. Бир жылда 2ден көчө, керек болсо 3төн көчө асфальт болот. Акбулак эл аябай. Бул жерде 1300 түтүн бар экен, көчө аябай көп. Акбулак, Токмок булак, Бедел булак. Ой, бизде көчө аябай көп.
Бирин учур келет, иншалла насип кылса 1 жылда 2-3 көчөнү асфальтлап турган учур келет. Анткени биздики бардык прозрачно, биз аманатка кыянат кылбайбыз. Бардыгын үтүр точкасына жазып көрсөтүп, отчетты берип, ошо элдин ишенимине кирген үчүн эл бизге 10 миллиондон ашык каражат чогултуп берип, ушул иштер ишке ашып атат. Ишеним көрсөтүп, кайдыгер карабастан бизди жаштарды, патриотторду колдоп аткан Ак Булак элине ыраазычылык билгизим келет. Жашоо ушундай экен, урматтуу жакшылар. Айылдын ичинде болуп аткан жакшы иштердин артында чыныгы патриот байкелерибиз бар, чыныгы ишкер байкелерибиз, мигрант байкелерибиз, ички сырткы мигрант байкелерибиз бар. Мына кылса болот, урматтуу жакшылар. Ушул нерсени Facebook аркылуу, YouTube аркылуу көргөн кыргызстандык бир туугандар колуңуздардан келет. Бардыгыбыздын колубуздан келет. Ушул ишти жалгыз өзүм баштаганмын. Кимдир бирөөнүн выступлениясы мага мотивация берген, атайын Малжановдун курбандык кылып барып ошол Сүмөнкул агабыздын окуган лекциясынан кылган ишинен үлгү бират алып туруп, мотивация алып келип туруп, биз ушул ишти баштаганбыз. Мына. Ошондон улам бул ишти бардыгыбыз кыла алабыз. Ушуга аттаныңыздар. Ушул иш-чаранын артында бардыгын көзөмөлдөп турган чуркка кызматты кылып аткан Ак Булак элинин 86-лары. Мен өзүм 86 жыл болом, 86-нын кулуну болом. 86-лардын Ноокат району боюнча 5086 бар экен. 5086-нын Ноокат районунун төрагасы, айыл өкмөттөрдүн төрагасы, айылдардын төрагасы, буйруса 10 числа августтун 10-унда суббота күнү бизге экскурсияга келишет. Биз жаса айылдын ичинде болуп аткан элдин ынтымагыбыз менен, карапайым элдин жардамы менен болуп аткан иш-чараларды көрсөтүп, экскурсия кылып, алдыга максат койдук. Жалпы Ноокаттык 86-лардын финансылык фондун түзүүгө 5000 Ноокаттык айына 300 эле сомдон садак берип тура турган болсок, bir айда 5086-ны 300 сомдон эсептегенде 1,5 миллион акча чыгып экен. Биз келечекте иншалла Ноокаттын 86-лары Ноокаттын больницасын жаңыласак болот, стадионду жаңыласак болот, жетим-жесирлерге үй салып берсек болот. 86-лардын бир да муктажы үйсүз калбаш керек. Ошол иш-чараларга, то есть мамлекетке жардам кыла алсак болот деген. Ынтымак биримдик боло турган болсо, дуа кылып турсаңыздар, Ноокат районунун 86-лардын финансылык фонду түздөлгөнү турат. Ушуну уюштуруп, ушул демилгени алып чыгып, эртең 86-лардын төрагаларын коноктоп, ушул ишке ашып кетсин деп, ушул иш-чараны баштаганда ушул Ноокат району Кыргыз Ата өлкөтүндө Ак Булак элинин 86-лары. Ошолорду сыйлап, урматтап, буйруса айылды айландырып, экскурсия кылып, финансылык фонд аркылуу 86-лар эмне иштерди кылып атат, көрсөтүп, ушул иштерди биргеликте кылалы, силер да ушул иштерди кылгыла, ата журтка кызматыбыз тийсин деп ушул нерсени уюштуруп атабыз. Буюрса, бүгүн числанын 3 болуп калды. Бир жумадан кийин Ак Булактан Ноокаттын 86-ларынын короздору чогулат. Дуа кылып туруңуздар. Мына балдар жыргап жүрөт. Кылса болот, ичип, жеп, кыртык, жылдык, той, топур деп курмамыздан атан талашпай, мына шундай кыяматка чейин соогура турган иштерди атан талашалы. Ишеним көрсөтүлүш керек. Патриоттор чыгыш керек. Кылабыз бүтүрөбүз деп уюшум керек, биримдикти колдоо керек. Баардык нерсени кылса болот. Аллах разы болсун, урматтуу жакшылар. Кыргызстан өнүп өсүүдө. Алга Кыргызстан. Иншалла Кыргызстан акыркы дагы бир болжол менен 10-15 жылдын ичинде 50 мамлекеттин катарын толуктайбыз. Дүйнөдөгү алдыга чыккан, өнүп өскөн мамлекеттердин 50 мамлекеттин катарына жетип барабыз иншалла. Тынччылык, топчулук болуп турса, стабилдүүлүк боло турган болсо, биз Кыргызстан бир оңолуу жолуна түштүк. Ынтымак керек, биримдик керек, колдоо керек. Аллах разы болсун. Ассаламу алейкум.